жоқшылықты тарттым да. Эмки жаштар жакшылык менен өссүн. Турду Темирбекова Талас облусунун тургуну. Борборго 9 май жеңиш күнүнө жүрүшкө катышуу үчүн келген. Учурда 92 жашка келсе дагы жүрүм турумуна тың. Неберелеринин чөбөрөлөрүнүн сый урматына бөлөнүп, аларды алкап эле турат. Турду апа 1941-жылдагы улуу ата мекендик согуш учурунда күнү түнү дебей тылда эмгектенип, машак тамеки терген оор күндөрүн эстеп отурду. Согуш учурундагы убакыт. Согуштун убагында 40-йылы чыктым турмушка. Ага 45-жылы Москвада көрдүм. Тамекиге иштедим. Иштегенден кийин иштеп жүрүп, колхоздун комиссиясы болдум. Бал тармагы жагына 3 жыл, 4 жыл иштедим комиссия болуп. Аны бүткөндөн кийин, анан комиссия болуп бүткөндөн кийин эле 53-жылы, 54-жылы, 55-жылдан кийин айыл өкмөт болуп иштедим. 3 колхозду бириктирдим. Анан иштеп жүргөндөн кийин эле өзүмдүн бир тууганыма өткүзүп бердим. Батин деген Сооронкул дегенге өткүзүп бердим. Ошо менен анан кийин 70-жылы колхоздун болуп иштедим. Балдардын нетине биринчи болуп иштеп жүрүп, ага 5 жыл иштедим. Анан кийин комсомолдун секретары болуп жүрдүм. 5 жыл иштедим. Анан 70-80-жылы кочман болдум. Биринчи болуп туруп, иштеп жүрүп, биринчи, экинчи болуп туруп, байгени алып жүрүп, ошо менен жанагы бенсияга чыктым. Иштеп атканда ат менен иштегем деп. Ат менен иштегем, ат менеп жүрүп. Ошондо Ошонун баарын айтып берсеңиз, көз алдыңыздан өткөрсөңүз ошо согуш учурундагы абалды. Ошондо тети айыл өкмөт болуп иштеп жүргөн убагымда түнгүсүн суу сугарган кишилерге барып туруп суун көрөм. Эртең менен келип туруп колхоздун башкармаларына келип туруп нарат алам. Кандай жерде иштедиңер, кандай болдуңар деп. Анан кийин мен өзүмдүн айыл өкмөткө иштегенде, айыл өкмөткө иштеп турганда аларды башкармаларды отчетко алам. Сен баранча жерде калпак деп туруп, анан кийин башкармалардын баарын отчет алам. Ошентип жүрүп, 5 жыл иштедим айыл өкмөт болуп. Бардым үстүндө жүрдүм да. Эч бир жардам. Кою 3 колхоздун коюна секретарь болуп иштеп койдум. Аны айтпай турбаймынбы? Ар бир бермелер менен иштешип болдум. 5 жыл колхоздун бүт мал тарбасына секретарь болуп иштедим. Үчөчүк болуп иштедим. Дегеним калган жок. Ар бири. Мен Москвадан келгенде, депутат кылып сайлаганда, Масалиев Жээнбекте болуп иштеп жүргөн экен. Анан мен келдим, келгенден кийин эле айыл өкмөт кылып иштеп койдум. Айыл өкмөт кылып койду, ошо менен Масалиевди көрбөй калдым. Масалиев жакшы болуп турат мен. Бир эле келип туруп анан кийин жыйналышына катышайын деп турган болду эле айыл өкмөт кылып иштеп койдум. Анан 4 жыл иштедим. Ошондо балам 6 ай болгон. Ат менен иштедим мен. Ат менен түндө барып туруп, суу сугаргандарды көрөм. Күндүз ат менен туруп, буудайларды сапыртам. Жаш убагымда орок ордум. Орок оруп болбойло, оорузу менин билегим деп туруп, келинерге ырдап берчим да. Тылда жан үрөп эмгектенип, 3 колхозду башкарган башкармалыкка чейин жеткен. Ак боз атты минип алып, сугат иштерин жөнгө салып, айылды алдыга сүрөп турган. Иштеп жүрүп, колхоздун комиссиясы болдум. Бал тармагы жагына 3 жыл, 4 жыл иштедим комиссия болуп. Аны бүткөндөн кийин, анан комиссия болуп бүткөндөн кийин эле 53-жылы, 54-жылы, 55-жылдан кийин айыл өкмөт болуп иштедим. 3 колхозду бириктирдим. Анан иштеп жүргөндөн кийин эле өзүмдүн
bir tууганыма өткізіп бердім. Батин деген Сооронкул дегенге өткізіп бердім. Ошо менен анан кийин 70-жылы колхоздун болуп иштедим. Балдардын нетине биринчи болуп иштеп жүрүп, ага 5 жыл иштедим. Анан кийин комсомолдун секретары болуп жүрдүм. 5 жыл иштедим. Анан 80-жылы кочман болдум. Биринчи болуп туруп, иштеп жүрүп, биринчи, экинчи болуп туруп, байгени алып жүрүп, ошо менен жанагы бенчиге чыктым. Иштеп атканда ат менен иштегем деп. Ат менен иштегем, ат менеп жүрүп. Ошондо Ошонун баарын айтып берсеңиз, көз алдыңыздан өткөрсөңүз ошо согуш учурундагы абалды. Ошондо тети айыл өкмөт болуп иштеп жүрген убагымда түнгүсүн суу сугарган кишилерге барып туруп суун көрөм. Эртең менен келип туруп колхоздун башкармаларына келип туруп нарат алам. Кандай жерде иштедиңер, кандай болдуңар деп. Анан кийин мен өзүмдүн айыл өкмөткө иштегенде, айыл өкмөткө иштеп турганда аларды башкармаларды отчетко алам. Сен баранча жерде калпакпы деп туруп, анан кийин башкармалардын баарына отчет алам. Ошентип жүрүп 5 жыл иштедим айыл өкмөт болуп. 16-да турмушка чыктым. Ошондо. Анан кийин эле согуштун убагында 45-жылы согушту туура саат 2-де кийин болуп туруп, уруш басылды дейт. Ошондо тамекиге иштеп жүрген убагым болду. Учурда Турда апанын 8 баласы, 18 небереси, 15 чөбөрөсү бар. Уул кыздарынын сый урматына бөлөнүп, төрдө отурган чагы келген адамдын көңүлүн алып, жамактап, ырдап турат. 70-жылы алтын тойду өткүзсү күйөө балам. Жолдошум экөөбүздүн жашаганыбызга жакшылык болсун деп туруп, тойду өткүздүм. Көкбөрчүлөр келди. Ат чабышты. Тайгатандын атына ошону Тарымдын атынан деп, Сайрагүл кызы деп туруп, Тайгатанды барып туруп, ошо жерге көкбөрчүлөр, 3 колхоздун көкбөрчүлөрү келип туруп, ошо жерден көкбөр тартышып, алдыңкы байгени Маматбек деген колхоздун Лейимпол районунун Бабайда колхозунан биринчи орунду алып кеткен bir bala. Alım kanat kale salgale istiletin. Alım kanat salgana sile ulretin. Bülgülü gana yoruvo. Soğulu alım kanat savın atarsam bilmeytin. Kaskaradan tosuğe kayrılıp kana bağa koy gelegek. Bu karadan kana tosuğe burulup kana bağa gelegek. Alım kan. Аябай жакшы ырдайт турбайсызбы? Үнүңүз бар турбайбы? Үйüm турбады. Турда апанын кичүү кызы Сайрагүл Темирбекова атасы менен апасынын күлкүлүү окуяларын айтып, балачак кезин эскеришти. Эми апам жөнүндө айтып отурсам, эми бир кылым жашаган адамдыгы бир өзүнчө эле бир чоң бир көркөм фильм тартылса деле болот эле. Эми силердин ушундай ушу 9 майдын алдында ушул киши бар экен, согушка катышыптыр деп келип, ушундай бир эстеп келип, ушундай көңүл алып атканыңарга мен биринчиден силерге аябай рахмат айтып кетем. Жок жерден ушундай бир келип тартып атасыңар, силерге аябай ыраазымын. Анан эми апам жөнүндө айтып кетсем, өзү мен чоң энем баккан да, негизи. Бул эми өкмөт киши деген бала деле бакпайт экен да. Анан кийин өкмөттүн иши болуп жүргөндө чоң энемдин айткан кептери талаанын жумушун кылган киши. Талааны эми эл билет. Баягы
эн атаны баардыгы балалары мактай берет. Бирок эл сыйлап, элдин көңүлүн алган, элдин кадыр баркына жеткен адам да. Анан эми 4 жыл сельсовет болуптур. Андан кийин сельсовет болгондон кийин анан ушундай бир тиги баягы аял киши бир себептер менен жумуштан өзгөрүлүп турат. Ошол себебинен жумушун өткөрүп бериптир айылга, кайра айылдагы эмелерге. Андан кийин ошол иштеп жүрүп кайра ушу депутат болуптур. Андан кийин өзү айтып кетти, ушу верховный депутатка чейин болуптур. Ошол эмгекти баалаган үчүн ошол даңкка жетти. Андан кийин Кудай таалам эми көп кызматтарга ээ болду. 40-ында иштеди. Эми иштеген биз көз алдында баягы ой балдарды кантип тарбиялайсың деп кыргыздар ошентсе, жок, бул апам кээде ушинтип койчу да. Мени көргөн кишилер өзү тарбияланат деп койчу да. Чындыгында биз бул кишинин конок тоскондо канча деген коноктор келди, канча деген кишилер келгенде ошолорду сыйлап, ошолорду узатып отуруп биз көрүп отуруп эле тарбияланып көрсөк, мен өзүм азыр ойлоп көрсөмчү, анткени баланын деле өзү дээринен болот экен. Анан баягы бала көргөнүн кылат деп биз бул апамдын көргөнүн, басып өткөн издерин бассак, ушул кишидей кадыр баркка жетсек деген тилек менен чоңойгонбуз. Биздин чоң энебиз дагы кары болуп, бир муну айылдын аксакалы, уюштургуч, бир туугандарды бириктирген ушундай байчу болчу да. Анан эми тиги ал киши көз өткөндөн кийин бул апам баягы колума келди. Кайра кыш кызын айылга кетип калат. Эми баңа колума келет, жайкысын айылга барат. Эми бул кызматтагы кишинин кээде бир кыялдары, бир үй ичинде, ар бир үйдө бир кичине бир эмелер болот да. Идишактар деле кагышып, наркы өлкө болот. Анан атам өзү негизи турган жерден ыржашчы да. Анан күлдүрүп эле баягы апам кичине баягы элди башкарып жүргөндөн кийин кыял бар да. Анан кыялын көрсөтүп калса, апапак сенин пиалаң айда барууга жеңекеңен уялам деп койсо, өй деп койсо, ой кой бүгүн кемпиримдин настроениясы жок экен деп калчу. Анан кайра дагы бирдекени сураарда, кыпкызыл сенин пиалаң күннө барууга жеңекеңен уялам, эн атаңан уялам десе эле, ой деп койсо, ай кой бүгүн дагы настроениясы жок экен деп калчу. Ошентип экөөнүн урушун деле көргөн жокпуз. Кол көтөргөн адам эмес болчу атам. Ушундай жоош, өзү малдыгдыр болуп иштечи. Анан мен айтчым атамда, ой малды дарылап атып эле эмнеге адамды дарылайсың? Анткени бизден айылдан деген ушундай эртең менен турсак эле тиги эме баягы малдарды дарылган укол-пуколдорун кайнатып аткан, мен да кайнатышып аткам. Кайнатып атса эле бирөө балык жеп тиги эме кылкан туруп калыптыр тамагына. Анан эле ой музаке тиги спасать этиңиз деп эле баягы эметип келсе эле баягы уйду дарылап аткан кычкач менен алып туруп эле кылканды алып чыкты. Эми ошол киши деген көпкө жашады негизичи. Анан мен айтып атпайм, ой боло береби десем, биринчи спасать эткенде баардыгы боло берет. Зато аман калды да депчи. Мына ошондой атам өзү негизи турган жерден бирдекени эме кыла берчи да, ырда жазчы, күлдүргүч болчу. Анан кээде мактан таластыктар өзү мактанчаагыраак болот. Аттын үстүндө туруп эле мен мына кол коюп кеткен кишимин деп калчу. Анан ошо аябай атам бир кагып силкиген. Бул апам мен балдарымды да урбайм. Анан бир полковник киши мага айтып атпайбы, сиз балаңызды такыр койдо урушкан жоксуз, сизди апаңыз урбаптыр деп атпайбы. Анан жок, чынында мени урган эмес да. Мен эн атам вообще урмактын, урушкан эмес. Анткени мен повод көрсөткөн жокмун да агачы. Баарын кылып атсак, баарын эметип атсак, эмне урат? Анан чоң энебиз тарбиялап, чоң энем вообще эшикти акырын жапкан киши болчу. Ушундай чоңойгонбуз. Эл да билет, эл журттагы эми тиги элдин астында чоңойдук да. Анан эми мен ушул кыргыз эл журтума айтып кетет элем, эми баягы жокчулукту көргөндөрдү, апамдардын айтканын отурсаң айнайын артты кылчайып карагың да келбейт. Оорчулукту көрүшүптүр. Анан азыркы жашоо керемет жашоо да. Мына байлыкты көтөрө билгиле дейт азыр мага. Бир күндө 3 маал, 4 маал конок келип калса 5 маал тамак ичебиз. Ошол тамак ичкен отургандагы
мага көп баталарды бергени, эми баягы улам отуруп сүйлөгөн айтат, ой азыркы кыздар, азыркы жаштар көтөрө билгиле, дүйнөнү дагы баягы канча жүктү көтөргөнбүз, адамдын көңүлү жаман болот, бир сөз менен адам чөгөт, бир сөз менен көтөрүлөт, көңүл деген аябай болот. Мен канча адамдын көңүлүн алгам, канча адам менен иштешкенмин, бий менен да жүрдүм, мындай кишилер менен да жүрдүм, бирок ошол кадыр баркты деген түбөлүк сакташ керек деп аябай айтып отурат. Анан эми ошол кишинин сөзүн биз дагы жөн эле кетпесин деп биз дагы эл алып журт алып келатабыз. Мына мен 50-ге чыгып 51-ге кетип отурам. Ошол анан 26 жашымда мен дагы Меккеге баргам. Мынакей ал кезден азыркы заманда самолет менен барып атат. Мен барган кезимде автобус менен барганбыз, жана узун жаңы чыккан Пазик автобустар менен барганбыз. Анан Ташкентке бардык, Ташкенттен Туркменистандан кийин Туркия, андан кийин Иран, Ирандан кийин анан Медине барып анан Меккеге бардык. Меккеден Кыргызстан деп тосуп алган. Мынакей Алла таалам мынакей үйүнө барып келдик. Баягы бир кыргыздар, бир аксакал киши айтыптыр, ой балам мен көрбөгөн жер калган жок десе, каяка бардың сиз, биягы өтмөк, биягы апка деп ансыгандай. Эми жаш болсок да көрүп келдик. Алланын ушундай бир касиеттүү жерин апапак. Эми миң укканча бир көргөн да. Ушундай бир аппак шаарда кирип келгенде жүрөгүң булк дейт. Ушунчалык бир өзү бир жаратылыш, өзүнчө бир жарап койгон да ал жердичи. Биздин Кыргызстанды өзүнчө бир мындай керемет кылып атпайбы? Тоосу тобу бар, суу десе суу бар, көл десе көлү бар. Эмне тазасын, абасын тазасын айт. Ана мен Түркмөнстандын суусун көрдүм, кагалайын. Суусун деген банкага куюп койгон кыпкызыл суу. Биздин суубуздун тунуктугун айт. Биздин абабыздын тазасын айт. Ысык көлдүк, ысык эле 52 градус болду. Бөртөлөт менен суу чачырат. Арафат тоосуна чыкканда кээ бирлер тоодон жыгылып атат. Мынакей өзүм колум жетип тийгизип Меккеге ушундай таштарга тийгизип, анан кийин мынакей Кудай таалам насип эткен экен, кайра Кыргызстанды көрдүм. Көрбөй калгандар да болду. Тыгылыштан деле, мына азыр Ош базарга барсаң, тиги базарга барсаң тыгылышып атпайбы? Андан да көп эле да. Биз барганда 3 миллион киши болду. Азыр эми көп эле болуп аткандыр. Анан биз эми 12 күн жол жүрдүк. Кайра 12 күн жол жүрүп келдик. Ошол анан тиякта Мухаммед пайгамбардын 7 зияратын жасап, Арафат тоосуна чыктык, курманчылык чалдык, курман айтта, шайтан таш ыргыттык, земзем суусун ичип, Кабаны 7 айланып, ушундай бүт тоосуна чыгып бардык. Мухаммед пайгамбардын басып өткөн издерин, өзүнүн ошол жерде болуп нерсенин баарын көрүп, зияратыбызды жасап, Кудайым жол берген экен, кайра эл журтубузга келдик. Чындыгында Турда апа жашаганына бир кылымга жакындап калса дагы сүйлөгөн сөзү ордунда, баскан турганы тың. Биздин чыгармачыл топ менен баарлашып отуруп, баштан өткөн оор кырдаалдар кайталанбашын жалпы кыргыз элине тилеп өттү. Кыргызстандарға каалоом жакшылык болсун. Мындан ары жакшылыктын төбөтүндө жүрсүн, аткарып болбогула. Ушул төөлөт башыңардан кетпесин. Эч дилегенге баратылуу такалуу болгула. Айланайын кыргыз элим. Мындан ары дагы жумушуңар, мындан ары да каалоо тилеймин. Өтө силерге каалоомду жакшы тилеймин. Мындан ары дагы жакшылык боло берсин. Атка болбогула. Ушул төөлөттү картайып мендей болуп 90га чыгып, неберелүү төөлүү болуп туруп, алдыңарга жакшылык тилеп батамды берем. Нурай Кайратова, Бека Балтабаев, СТВ.